Ну чё, прощай, красавчик. Кошташатабыз. Не признал вас. Что другое должно было быть? Кабелдер, бұл неге десеңер, мен экономға машина чықты эле ошого секирип атам. Бұл экономға чыккан машина 2 айдан бери Мадиде жаткан болчу. От алдырсак кайра өчүп калат, от алдырсак кайра өчүп калат, от алдырсак кайра өчүп калат. 30 жол ошондой болуп окшойт. Эртең саат 11-лерге, 12-лерге түшкө жакын келип, анан ушул жерден көрүп, от алдырып, изадын осмотр кылып, ал жак бир жакка анан кетесиң дедик. Хорошо деп чыдап коюп кетип баратам мен. Метро менен үйдү көздү урам мен. Ассаламу алейкум, урматтуу туугандар, баарыңыздарга бүгүн буюрса ушул Comfort Plus тарифине жараган автоунаа менен тагыраагы Exit LX автоунаасы менен тариф экономду жандырып алабыз дагы. Бир гана ошо менен иштейбиз, көрөбүз. Балким бир 5-6 саат ошо менен иштеп туруп, андан кийин балким Comfort Plus'ту жандырып көрөбүзбү? Көрөбүз. Мага эң кызыгы бул эме ушул жүргүнчүлөрдүн, түшкөн пассажирдин реакциясы. Эконом чакырышат, аларга Exit LX келет дегенде, балким көбүлөр билишет, китайецтер жөнүндө представлениясы бар, көбүлөр билбейт. Ошол китаец барат, отурушуп, машинанын ичи сыртын карап, водителдин эмесин карап, кандай реакция болот аларда, ошол жери кызык. И плюс мен ушул өзүмдүн кетирген расходум, могул арендам, депозит, бензин, тамак, ошону чыгара аламбы, чыгара албаймбы? Ошол жери кызык болуп атат. Көрөбүз алдыңкы мүнөттөрдө бардыгын. Аким KG YouTube каналына кош келиптирсиздер. Аты жөнүм Гүлжигит Пириев болот. Москва шаарында ошол Яндекс таксиде иштеп келем. Саатыбыз 14:49 болду. Азыр 22 километр МКАДта по делам жандырып койдум. Ошол жака жумуштарым бар. Бир эле Comfort Plus жанып турат, көрдүңүздөр, эконом жандырабыз. Comfort Plus'ты өчүрөбүз. Всё. Назад. Видеонун башында эле айтып кетейин. Лайктан басып, анан каналга каталык болсоңуздар, каталып кетиңиздер. Биз баштадык. Заказ карагылачы. Буну пропускать этебиз, себеп дегенде көрдүңүздөр 16 мүнөттүк подачасы менен. Бул бизге анчалык деле кереги жок. 1:37 менен берип атат, 5 мүнөттүк подачасы менен. Буну бирок алабыз. Бул бирок каяка барат экен? Так, нормально, Немчиновка жака барат экен. Машина мынаки Exit LX ишенбегендер болсо, Comfort Plus эле жараган машина. Так, бүгүн погода кичине кар жааган болчу. Ошолор капкара болуп, асфальттар карарып, ээрип, мынаки. Өтө бериңиз, эжеке, өтө бериңиз. Жол ээрип калган, мынаки. Погода эме көрсөтүп атат, бетине көрүнүп атат, мынаки 1 градус деп турат, Заказга жеткенче туугандар, мен сиздерге Москва шаарында бир ишеничтүү таксопаркты сунуштап кетейин. Эгерде кимде ким издеп аткан болсо, подключашка боюнча Атаман деген таксопарк бар. Парктын комиссиясы 2,5%. Акчаңыздарды 24/7 моментально эч кандай чектөөсү жок, эч кандай комиссиясы жок. Чечип алсаңыздар болот. Таксиге текшерүү полный пакет документтер жасалат. Булар путевой лист, кисарт, лицензия. Кисарт документ эмес, бирок регистрация кылып беришет, подключение кылат. Так, Россиянын бардык аймактарынан кошулуп иштесеңиздер болот. Ситимобиль, Яндекс улап беришет. Эконом, Майбах, Премьер, доставка, грузовой, тарифтерин бүт бардыгын улап беришет. Анан эң негизгиси Атаман бир айдын ичинде бир акчалай розыгрыш уюштуруп турат. Төмөндөгү телефон номерлерге чалып, паркка коңшулардан алдын мен Аким KG YouTube каналынан Гүлжигиттен көрүп чалып атам деп айтканды унутпаңыздар. Барыңыздарга ийгилик. Багаж, конечно. Так, пристегиваемся. Так. Улица Молодогвардейская, да? Там каток должен быть. Сейчас. Если есть, то значит... Да, это папа, наверное. Все, мы сели в машину. У папы должно с карточки списаться. Да, у вас с карточки спишут. Да. Все. Все. Ай-яй-яй-яй-яй. Булар мен каалагандай, мен күткөндөй реакция беришкен жок. Такси эконом тариф менен эле алып келдим эле. Пожилой аял экен, анча нерсе түшүнбөгөн эмеси бар экен. Бирок мындай эле карап көрсө, азыр китайцтер көбөйүп кетти. Артынан ушундай такси келсе, көпчүлүгү не разберется, да, там, то, что бул Comfort Plus'ка жараган, бул экономго жараган, бул комфортко депчи. Элеси там илгерки Camry K5-лар келсе, базары нет болчу да. Бирок 28 мүнөттө эконом менен алып келип койдум, катоко.
816 рубль болды. Бұл деле жақшы жаман емес көрініш. Поэтому дальше акырын жылай берели и көре жетарбыз эмне болорун. Добрый день, здравствуйте. Так, первый Дачно-Мещерский проезд, да? Да, у нас, ну, там Мещерский. Пожалуйста, доброго вам. 10 минутта алып келип койдум буну, анан будан вообще реакция жок. Походу дела ойлоп койдум, бул эмебиз нерабочий метод кодоп койдум, себептен эч кимдин удивлениясы жок. Обычный пассажир катары отурушат, жетет, түшөт, салам алейкум, кет. Болду. Ушуну мен токтотуп, комфорт плюсту тариф, комфорт плюсту баштап иштей берсемби же Давидке сабыр кылып койсомбу, билбейм. 308 рубль алып келген экенмин. Комиссияларын асырткалар чөнтөккө 325 рубль калды. Караң кирип баштады. Бул жерден жылып эле дагы бир заказ берип калды. Мынакей заказга да келип калдым. Бул бара турган жерибиз Изюмская көчөсүнө дейт. 19 километр 38 мүнөт дейт. Ошол. Пока жумушты кыла береличи, көрөбүз да. Да, должен. Улица Изюмская, да? Всего доброго вам. До свидания. 35 минут алып келип койдум. 1000 рубль болду. Так, дальше акырын жылай берели. Что-то мен тиги по делам койгон жериме точкама жетпей эле койдум да туугандар. Эконом. Саат 8 болду. Так, на вокзал едем, да? Да. Сколько там ехать? 3 минуты? 43 минуты показывает. А если Сапсан в 20:50 мы успеем? 20:50? Ага. У нас прибытие сколько? 20:43 показывает, да? Ага. Блин, там вообще до поезда-то далеко идти, как тут где. Так, с какого вокзала? Ленинградский, Казанский? Ленинградский, да? Ага. Я вот именно внутри не был никогда. Я вообще не отсюда просто. Там нужно просто зайти и сразу у кого-нибудь спросить и сразу пройти через шлагбаум, наверное, на платформу как-то добегать, да? Короче, бул өтө катуу шашып аткан экен. Акыры алып келип таштадым. Вроде бы Ленинградский вокзалга в свое время эле алып келдим, жеткирдим. Прибытие 8-ден 50 өткөндө менин эмеге Питерге поезд кетет экен, Сапсан. А бул болсо 8:43 показ көрсөтүп аткан. А биз болсо 8:39 келдик. Кичине мындай эртерээк келдик. Анан ушул эле жерден не учуруп атам? Заказ берди, ошол заказга баралы. Бул эконом, көрдүңөр. Эконом деп коем. Билбейм. Экономбу, эконом эмеспи? Карап коеюн, а? Так. Бул тариф комфорт менен экен. Улица Беломорская, да? Да, все. 41 минут тап келип койдум. Беломорский районго, Беломорский көчөгө 954 рубль болду. Бул бирок билбейм, эконом менен бердиби, комфорт менен бердиби, не менен берди? Комфорт менен берген экен. Тариф комфорт. Бирок экономдо жанып болчу. Азыр экономду өчүрдүм. Только ушул комфорт плюс жанып турат. До дома, не знаю, жок, азыр только комфорт плюс жанып турат экен. Үйгө чейин 20 минут 8 километр калды. Барып самакты ичип, курсакты жайлап, и анан да чыгып продолжать этебиз. Пока көрүп туруңуздар, туугандар. Жанагы эмеге барганда көбүрөөк убакыт кетип калды. Автосалон Маркар деп ошол жерге барып рекламага ролик тарткан болчук Нуркежи YouTube каналына. Ошол жерден кайра улам тартып атып, көп убактым кетип калды. Ошол. Бай. Туугандар, арадан бир канча саат эмес, сутка өтүп кетиптир. Сутка деле эмес, да, действительно бир 10 саат, 15 саат өтүп кетти дегенде мен түнү үйгө келип, тамак ичип кайра чыгам деп, магазинден болушунча продуктаны алып, үйгө кирип, тамак ичип, анан түнкү саат 2-3-төрдө ойгонуп, чыгып, ошон менен эртең мененки саат 10го чейин иштеп, анан таксопаркка машина алып барып тапшырам дегем да.
план боюнча бүгүн вторник тапшыра турган болчумун да. И вот ошентип кирип тамак ичип, чай пай ичип жатып алып азыр ойгонуп турмун. Вообще дебил, вообще эмне кылдым билбейм, уктап калыптырмын. Аз саат 10:20 өтүп атат, 12ге жетишим керек. 12ге жетпесем аренда бүгүнкү күндүкү да саналып калат да. Ошого болушунча ойгонуп, бети колумду жууп, чай пай ичпей, эч нерсе кылбай тарс кийинип эле чыктым. Машинамды от алдырып, кызытып эле жөнөдүм. Азыр паркка чейин 53 мүнөт көрсөтүп атат. Эч кандай по делам жок. Бензин бар бакта. Заказ албайм. Кечиги колам да точночу. Вот. Баланс 415 рубль минуста турат дагы эле. Аны төлөш керек, баргандан кийин машинаны жууш керек. Ошо нормальный примерно 1000 рубль минуска эле кетип машинаны тапшырат окшойм. Адам баласы уйкуну катуу жакшы көрөт экенбиз да. Жанагы кишилер бар эмеспи? Возрасттагыларчы уйкусу келбей, эртең мененки саат 5 эле уйкусу бышып алып, ойгонуп, туруп, тиричилик кылып, көчөдө басып, сейилдеп жүргөндөр. Короче, ушундай жаңа уйкусу качып калган кишилер бар го. Вот. Бир чети ойлонуп туруп айтасың да, ошолордун уйкусу мага келсе кандай болот депчи. Типа мен дагы ошондой болгонумда чыгып жумуш кылып, тиричилик кылып жүрө бермек мейин депчи. Но не кылабыз эми. Өзүбүздөн ар бир нерсе өзүбүздөн да. Желаемый да реакция ала алган жокпуз, пассажирлардан. Экономду жандырып алыш деп. Но ничего. Кийин экономго өтсөбүз, бүгүн точнее экономго секиребиз. Ошол экономдо анан келечекте эксперименттерди көп кылабыз. Там военный форма кийип алабыз дагы, костюм шум кийип бизнес водитель болуп алабыз өзүнчө. Ошондой анан реакцияларын байкайбыз да. Пока иштеп жүрө береличи. Здравствуйте. Не признал вас. Что другое должно было. Так, едем, да? Печеринский, да? Печеринский проспект, Олимпийская деревня. Пожалуйста. Таксопаркка келе аткан жерден по деламды жандырып, линияга чыгып койгон болчумун, бирок МКАДтан түшүп келе жатканда Рублевский шосседен по делам жандыргам. 16 мүнөт тап келип койдум. Экономно болуш керек. Скорее всего 478 рубль болду. 478 рубль болду. Анын ичинен комиссиясынан сырткары 303 рубль мага калган экен. Ооба, эконом экен. Баланс 415 рубль минус болчу, азыр 112 рубль минус болуп калды. Нормально. Паркка 8 мүнөттө жетет экен. 2-3 километр калыптыр. 11ден 15 өтүп саат. Паркка жетип, мону кузов коврикте мойка кылыш керек. Парк прям түбүндө мойка бар. Бирок кузов коврик 700 рубль. Мага жөн эле чайкап коюш керек. 300 рубль болот алчы. Келип, машинаны жууп тазалап, полностью сүртейтип тапшырып атабыз. Ну, бирөө уже броньдоп койгонбу, алабы албайбы билбейм. Короче, желающийлер болсо чал байланышып көргүлө. Comfort Plus Exit LX телефон номер экранына да көрүп турасыңар. Ошол, короче. Бисмилла. О! Я Аллах. Так. Что там у нас? Ошибки подушки безопасности высвечивает, да? Бисмилля-рахим. Так, это что? Вроде на паркинге стоит. Ручник тоже. А кому что ли сел или что, как? Все, пришло. Кабелдер, бул неге десеңер, мен экономго машина чыктып эле ошого секирип атам. Бул экономго чыккан машина 2 айдан бери Мадиде жаткан болчу. Бирөө эметип отургузуп койгон экен. Анан азыр келип текшерип алып, полностью эми от алдырып кетейин десем, от албай жатат. Аккумулятор отуруп калыптыр. Азыр бул жерден бир Kia K5 такси тоже жардам сурадым. Азыр келет, анан от алдырып ал, анан чыгып кетем буюрса. Экономго арендалар кымбаттап кеттир. 1800дөн болуп кеттир. Ушундай. Мен жалаң контент издеймби же контент мен издеп келеби билбейм. От албай койду бир брат ошол келип прикуривать этти, жардам берди. От алдырсак кайра өчүп калат, от алдырсак кайра өчүп калат, от алдырсак кайра өчүп калат. 30 жолу ошондой болуп окшойт. Азыр анан брат я спешу деп ал кетти, анан офиске кирип көтөрүлүп чыксам бир брат бар экен, ошол кыргыз брат. Менде прикуриватель бар, провод аз келем деди. Азыр ал келсе, аны мен дагы текшеребиз. Мен пока нейтралка коюп машинанын ичине артка түрдүр
түртіп алайын септігін. Алдында вообще лужа болып атады, су көресіз. Вообще от алдырылған жоқпыз. Сөйлештім. Алып келіп паркқа документ қағаз, там ключтерін жинап қой, ертең саат 11-лерге, 12-лерге түшке жақын кел. Анан ошол жерден көрүп от алдырып, заодно осмотр кылып, ал жак бер жакка анан кетесиң деди. Хорошо деп чытап коюп кетип баратам мен. Метро менен үйдү көздү урам мен. Бүгүн алып кетсем жакшы болмок, негизичи. Ладно, ничего. Непонятно болуп кетти. Эмне мен болду, кандай болду? Вроде бы пассажирлардын реакциясын да тарткан жокмун. То есть болгон жок. Акча да иштеген жокпуз. Короче, день профукали, все профукали. Но Нуркеджи YouTube каналына тарткан видеоролик бүтүп, тартылып, монтажы менен бүтүп, кирди жүктөлдү. Ооба, ошол гана бүттү. Эми ушул жерден коштошом, жаккан болсо лайктардан басып, комментарийлерден жазып, каналга катыла элек болсоңуздар, катылып кетиңиздер. Кийинки чыгарылыштардан көрүшкөнчө, ассаламу алейкум дегендар. Үйгө келдим. Эртең барам дагы машинаны алып, эми экономдон башталат сменалар. Ошол жактан контент кылабыз. Ошол. Баарыңыздарга ассаламу алейкум. Evolute i Pro Кытайдык экен, бирок производство сборка Россиянын экен. Комплектациялар боюнча ичини бир сыйра көрсөтүп кете турган болсок, туугандар, көрүңүздөр. Өзү жана айтып кеткендей эле седан болсо дагы как бир кроссоверде отургандай эле бийик отурат экенсиң. Же сидениясы отургуч ошондой настроенбу билбейм. Подогревтер барбы? Подогрев жок. Монитор Android'ти киргизип койгон. Караңыздар. Android монитор. Прям YouTube'ту өзүнөн эле ушул жерден көрсөңүздөр болот. Так, режимдер алмашат, спорт кылсаңыздар болот. Коробка автомат же вариаторбу, роботбу кандай билгендер сүйлөп коюңуздар. Фонарь, не фонарь, тиги айрбактар полный бар. Электроподъемниктер, стеклоподъемниктер, блокировка, разблокировка, там регулировка боковых зеркал, ан бүт бардыгы бар. Так, жабылган жок. И арт жагынан бул тариф комфортко жарайт. Эконом комфортко жарайт. Арт жагын көрүп коюңуздар. Камера ичине кирип бир көрүп койсун. Мынакей. Примерно ошондой болот. Потолок бүт жагын тартып көрсөтүп койсун. Страховка даяр, лицензия даяр. Азыркы учурда кышкы дөңгөлөктө турат, жайкысы багажда, жайкысы берилет. Дөңгөлөк мол калпак эмес, бул титановый. Анан дагы эмне? Электромобиль болгондон кийин Москва, Московская области чыгылып ушул Россияда дегиле баягы акысыз зарядка кылчу жерлерде зарядка кылсаңыздар болот. Эми мынакей азыркы учурда туугандар обклейкасы полностью бүткөн, бирок бренд калган. Брендти примерно бир 2-3 сааттын ичинде бүтүрсө керек деп ойлойм. Анан төлөө жолдоруна келе турган болсок, баштапкы төлөм 200 000 коюлду төлөөс таксопаркынан. 200 000, калганын 36 айга 78 000ден айланып атат. Өзүңүздөр туугандар карап көрөсүздөр, там калькуляторуңуздарга салып көрөсүздөр, анан кийин жет өлчөп бирге өзүп неме кыласыздар. Эконом, комфортко жарайт дедик. Машиналар ичине чек-чеген, электромобилдер. Таксиде кандай болот экен? Арткы парктрониктер да бар экен. Мынакей. Экраныңыздарга телефон номерлер, даректер полностью көрсөтүлүп турат. Чалып, сүйлөшүп, анан ушул видеону дагы өзүңүздөр туугандарга, жакындарга, WhatsApp группаларга бөлүшүп, ар кандай соц тармактар менен, WhatsApp статустар менен жайылтып коюуга жардам бериңиздер. Машиналарды алып келдик. Мынакей, кирди. Азыр ушул жерден подготовка жүрүп атат полдун кодон. Бренд ушул жерден чапталат. Машиналар анан сиздерге 100% даяр болот. Анан кыстырып айтып кетели туугандар, дал ушул жер обклейка, тонировка бүт бардыгын жасаган база деген сервис. Оклейка, тонировка бүт бардыгын ушул жерден жасасаңыздар болот. Сервистин ичи аябай жылуу. Госкода бело-желто-серый полный обклейкалары болот. Дагы эмнелерди кылынат? Могу фараларга тонировка, не тонировка, бронь, стекло, ошондой нерселердин бүт бардыгы жазалса керек. Сервистин ичи жылуу деп айтып кеттим болуш керек, Ошол туугандар, мынакей. Биздин кыргыз бир туугандар база деген тонировка сервис. Ушул жерге да келип кызматтан пайдалансаңыздар болот. Обклейкалар боюнча, эмелер боюнча телефон номерлер экраныңыздарда и выкуптар боюнча дагы эмелер экраныңыздарда көрсөтүлүп турат.
дәрегідағы экраныңыздарда көріп тұрасыздар туғандар. Мінекей. Өз қызметіңіздерге даярбыз. Барыңыздарға игілік.